Кутман күнүңүздөр менен. Мен Ишанова Майрам Арфым компаниясы менен 17 жылдан бери иштеп келем. Көптөн бери иштеп мен бир нерсени аябай жакшы түшүндүм. Аялбы, эркекпи, жашпы, карыбы, ар бирибиз жакшынакай жана сулуу болгубуз келет. 30 жашка чейинки сулуулук бул өзүңүздүн сулуулугуңуз. Ал эми 30 жаштан кийинки сулуулук бул сиздин аракетиңиздин натыйжасында пайда болгон сулуулук дегендей, биз бетке туура кам көрүшүбүз зарыл. Бетке туура кам көрүү негизинен 4 этаптан турат. Биринчи бул тазалоо, экинчи бул көзгө крем коебуз, үчүнчү сыворотка, башкача айтканда активатор деп аталат. Ал эми төртүнчү бул түнкү жана күндүзгү кремдер. Азыр мен сиздерге ошону практика жүзүндө көрсөтүп берем. Колду тазалоочу гель менен тазалап алабыз. Андан кийин колубузга бул гель пенкадан чыгарып алабыз. Бетибизге пенканы бөлүштүрөбүз дагы айланган кыймыл менен бетибизди тазалай баштайбыз. Айланган кыймыл менен тазалай баштайбыз. Экинчиден бетиңизге массаж дагы болот. Андан кийин бул губканы алып бетибизди арчый баштайбыз. Бетибизди жогору карап арчыйбыз. Экинчи этапка өтөбүз. Аты жок манжабызга будайдай өлчөмдө көз кремди алабыз. Аны экинчи аты жок манжабызга бөлүштүрөбүз дагы көзүбүздүн айланасына коебуз. Массаж сызыктары менен көзгө жакын койбойбуз. Көзүн айланасындагы сөөктүн үстүнөн сырттан ичти карай массаж жасайбыз. Ал эми жогору жагын өйдөгө карата массаж жасайбыз. Бул жерде 3 тырыш болот. Ал 3 тырыштын үстүнөн дагы массаж жасайбыз. Күндүгө эртең менен кеч ушул процедураны аткарышыбыз керек. Андан кийин үчүнчү сывороткадан бир аз өлчөмдө чыгарабыз. Көп эмес, азыраак. Аны бетибизге бир аздан бөлүштүрүп алабыз. Дагы баягы эле массаж сызыктары боюнча өйдөгө каратып коебуз. Ишенебизди эки жакка каратып. Мына ортодогу симметрия сызыгы болуп эсептелет. Ушудан эки жакка каратып улгулап массаж жасап бетибизге сыворотканы бир сыйра коюп чыгабыз тегиз. Андан кийин бул күндүзгү крем бул. Күндүзгү кремди алабыз дагы. Атайын крем алабыз кызгартычка менен. Бул кремди дагы бетибизге бөлүштүрөбүз. Анан дагы эле ушул массаж сызыктары менен кремди бетибизге жайгаштырабыз. Бешенебизди эки жака. Ал эми бетибизди өйдө жакка каратып. Эмне себептен өйдө жакка каратып массаж жасашыбыз керек? Себеп дегенде тартылуу закону боюнча баардык нерсе ылдый карап тартылат. Биздин бетибиз дагы ылдый карап тартылат. Ошондуктан биз жардам кылышыбыз керек. Күндүгө эртең менен кеч бетибизге крем койгончо биз бетибизге массаж да жасайбыз. Мен сиздерге бүгүн бетке кам көрүүнүн, туура кам көрүүнүн негизги 4 этабын көрсөтүп бердим.